кесип түйшүктүү иш. Аны менен катар эле сыймыктуу иш. Анткени келечек муундарды окутуп, тарбиялап, турмуштун даңгыр жолуна багыт берип, адамдык сапаттарды калыптандырып эрезеге жеткирген бул мугалим эмеспи? Караңгыны жарык кылган шам чырак сыяктуу адамзаттын дүйнө таануусун калыптандырган, жаратмандык жана атуулдук бийик рух менен эмгектенип жатканда мугалим бүтүндөй бир муунду, келечекти калыпка салган кемиңгер. Анын жетишкендиги кайсы бир мезгилде оңдогондой болсо, кемчилиги кайсы бир мезгилде талкалагандай болот. Ар бир баланын келечеги, жашоого болгон көз карашы, турмушка болгон даярдыгы мугалимдин эмгегинен көз каранды. Музыка сабагын өтөөдөгү максатын окуучулардын эстетикалык табитин калыптандырууну, музыкага болгон кызыгуусун ойготууну, өз алдынча иш аракетин, ой толгоосун, ошондой эле чыгармачылык шык жөндөмдүүлүгүн өстүрүп өнүктүрүүнү, музыканын адабият жана көркөм өнөр менен байланышы аркылуу иш жүзүүнү ашыруу. Чеберидин тийсе колучу, чер жазган мукам добушу, чертелип келдиң байыртан, чечен тил кыргыз комузу. Şehrepolarda alçımat angensiz. Vay azamat dese o, şehrepolarda alçın çatamın. Ecigey, biz ağay gözler, akordeon komuz, terti burdap jatkanыңызды gördük, көрүп аябай кумандым. Кубандыңар мı? Ооба. Эгерде музыкалык аспапты шерткенди үйрөнүп алсаңарчы, бул дегенде адамдын мээсин өстүргөнгө жардам берет экен да. Айрыкча мына ал өзүбүздүн кыргыздын улуттук музыкалык аспабы комузду черткенди үйрөнгөнгө аракет жасагыла, балдар. Эчкей, сиздин улуңуз Россияда окуйбу? Ооба, Россияда окуйт, сен аны каяктан билдиң? Мен ата-энем айтты. Ооба. Ал Золотой голос дегенди уктуң беле? Ооба. Золотой голос деген наам алды. Ошол окуган окуу жайында эң мыкты ырчы болуп тандалып, ага 5 күндүк путевка берип алып, Кырымга барып ойноп күлүп келди. Ошондуктан силер дагы ырдаган үйрөнүп алсаңар, бул окуу жайда, мектепте окуганда, ар кайсы жерде жүргөндө өр менен силер көп ийгиликтерге жетишесиңер да, балдар. Эчкей, сиздин баткеним деген ырыңыз аябай сонун экен, ал мага жакты. Ата-энем болуп, күнүнө YouTube'дан көрөбүз. Biz daha anı biliyoruz, men abdan gördük. Tabii alırda evde jönündө уктуңар? Баткеним чегара жөнүндө айтылган, мына биздин кыргыз элибиз баатыр эл, мунастуулуктары болгондуктан биз ушунчалык күчтүү, арыстандай айбаттуу элден экенбиз да. Ошон үчүн буларда акын ушул Баткен элинин чегарада чеп болуп коргоп турганы, баатыр эл экендиги жөнүндө баяндалып айтылган. Бала падыша, бала эң аруу таза, баардык нерсеге чын дили менен берилген жан. Балдардын мага болгон үмүтү, урматы, ишеничи мен үчүн чоң байлык. Бар болгула балдарым. Адамзаттын жашоосу ар түрдүү болот эмеспи? Анткени жараткан ар бир жанга ар башка өнөр берип, аны менен турмуш ордун табат экен. Ошол сыңарындай мен да турмушта өз ордумду таап, мугалимдик кесибимди аркалоо менен бирге обончулук, чеберчилик, ырчылык өнөрдү кошо алып келем. Аял заты үчүн эң чоң бакыттын бири бул эне болуу. Бала өстүрүп тарбиялоо болот эмеспи? 3 уул, 2 кыздын мээримдүү апасымын. Жолдошум да музыка жандуу болгондуктан жашоого жарык берген мен үчүн жаратканга 1000 мертебе рахмат дегим келет.
bir tuğanım, siler menen uşunçalık. Baktulumun bul dünyada yaşap buna. Öçpöy turgan es kaldırıp menin ardında. Beken üçün oktap жатқан сезімдерді ойғотқын. Кыргызстан bir özünden baştalar.